Ысык көлдөгү жерди бир дагы чет элдик сатып ала албайт. Бул атайын берене менен корголгон. Бул тууралуу юристтер белгилөөдө. Ал эми Ысык көл экологиялык, экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндөгү мыйзамдагы өзгөртүү рекреациялык зонада салынган имараттарды гана чет өлкөлүккө сатып алууга мүмкүнчүлүк берет. Бир нече беренелер бар. Бул деген жерге жана кыймылсыз мүлккө ээ болуунун карайт да. Ысык көлдө дагы мүлктү сатып алганга уруксаты бар чет өлкөлүк адамдарга. Бирок ал деген эгер квартира же үй же кайсы бир башка кыймылсыз мүлк болсо, азыр деле сатып алат. Мисалы көлдүн жээгинде эгер үй болсо, аны сатып алат. Бирок ошол эле үйдү деген конок үй кылам десе, анда ээ боло албайт да. Ошондой мыйзамдык карама-каршы келип, аны конституциялык сотто карап, өзүнүн баягы пикирин айткан. Ошондуктан азыркы мыйзам ишке ашкан да. Демек, мыйзамда жер участактарын кошпогондо рекреациялык объекттерин чет өлкөлүк жактарга жана чет өлкөлүк юридикалык жактарга жеке менчикке берүүгө багытталган түзөтүүлөр каралган. Мындай объекттеги жер участактары министрлер кабинети тарабынан аныкталган тартипте гана убактылуу пайдаланууга берилет. Бул тууралуу мыйзамдын демилгечилери белгилешкен. Бул мыйзамдын максатын силер туура түшүнгүлө. Салынып калган рекреациялык зонадагы имараттарды чет элдиктерге мүмкүнчүлүк берүү сатып алууга. Ал кыргыз жаранын менчиги болуп турган жер чет элдик жарандар сатып алганда автоматтык түрдө көк китепке айланат арендага. Бул жерде сөз жок. Арендага чет элдиктер келип алып, ошол жерге тиги бийлик уруксат берет экен аларга имарат салган деп. Андай деген түшүнүк жок. Мыйзам жогорку кеңеште 12-июнда кабыл алынган. Эксперттердин пикиринде аталган документ өлкөгө инвестиция тартууну көздөйт. Рекреациялык объектилердин катарына эс алуу зоналары, коттедждер, мейманканалар жана башка жайлар кирет. Келип жаткан инвесторлордун бардыгы ар кандай туризм өнүккөн мамлекеттерден келген фирмалар. Алар ошол өздөрүнүн технологиясы менен, өздөрүнүн жакшы тажрыйбасы менен келип, ошол жерлерди өздөштүрүп, эң жакшы деңгээлде дүйнөлүк стандартта деңгээлге чыгарат. Ошондуктан бизге ошондой керек. Бул жакта эки биз пайда көрөбүз. Биринчиси, оомда жаратылышты коргоо боюнча алар ушунчалык так, жакшы, сапаттуу иштешет. Биздин экономикалык өнүгүүбүзгө да чоң салым кошуп, өздөрүнүн каражаттары менен биздин экономиканы көтөргөнгө өбөлгө түшөт. Азыр иштеп жаткан мыйзамга ылайык Кыргызстандын Ысык көлдөн башка аймактарынан чет элдиктерге мүлк сатып алууга уруксат берилген. Айта кетсек, пляждык аймактарга кирүүнү камсыз кылуу жөнүндө президенттин жарлыгына ылайык пляждык аймактарга кирүүгө эч кандай чектөөлөр коюлбайт. Буга байланыштуу кабыл алынган мыйзамда пляждык зоналарга кирүү маселелерин жөнгө салган. Ысык көл экологиялык, экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө мыйзамдын 20-беренесинин 9-бөлүгүн күчүн жоготту деп таануу сунушталууда. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.